Бүгінгі күнде Алмаз Акунжанович, бұл ветеринарный инспекция тарапта еш аябай начарлап кетті да. Себебі деген жама идентификация башталды эле, ошо ойдан токтоп калды, аяғына чыккан жок. Билбейм, жетекчиси эмне менен алектенип жатат. Ушул ветеринарный инспекциянын ветеринардын ардагерлери кайрылып, туура эмес иш алып барып атат. Жеке менчиктерге берип койду деп айтып, алар чарчашты бүгүнкү күндөчү. Муну айтып кете турган болсок, базардагы лабораториялар бар. Андан башка дагы лабораториялар бар. Жанагы тамак азык түлүктөрүнө справка бере турганчы. Мына бүгүнкү күндө ошол жерде бардыгы жеке менчикке берилип кетти. Ал эми ошолор колдонуп аткан ушу мекемелер, ушул оборудованиялар бардыгы мамлекеттики. Жеке менчиктерге акча каражат түшүп атат. Демек ошол азык түлүккө болгон коопсуздук бар бул жактачы. Бар акча берген болсо, жеке менчик бүгүнкү күндө кандай справканы жазып бере берет экен аларчы. Ошондуктан бул жакта көзөмөл жок. Мисалы айтып кете турган болсок, мына Ош базарындагы эт базары, мына Аламидин базарындагы эт базарларга барып көрсө бүгүнкү күндө аябай акыбал начар. Кандай машиналарда эт келип жатат ал жака? Кандай эт келип жатат? Эч кандай көзөмөл жок, текшерүү жок. Биз бул жакты алдын ала карабасак, эртеңки күнү бир оору чыгып кеткен болсо, бул бардык элдерге зыян тийип калат. Ошондуктан алдын алыш керек. Ал эми ветеринарный инспекция бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атат? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандан 40 000 эшек чыгыптыр. Ошону чыгарганга алек болушуп атат. Себеби дегенде ал жактан аларга түшө турган акча каражат бар экен, откат деп коет экен аны. Андан тышкары ошол чет жактан келген эт келет Кыргызстанга. Бул тоок эти, өрдөк эт, жана башка эттер. Ошолорго кызыктар, ошолорго киргизгенге уруксат бериш үчүн, же болбосо реестрге киргизиш үчүн алар ошол жакта иштешип атат. Себеби ал жерге дагы буларга түшө турган ошол жерден акча каражат бар экен. Ошого кызыктар. Билбейм, биздин укук коргоо органдары дагы кайсы жакты карап отурат.